Assalamu alaikum, hurmatly Moskvada mekendештер, амансыздарбы? Сиздер менен кайрадан эле Москва бар. Бүгүн күнгө бейшемби 20 апрель. Туугандар, ифтар убактысы 19:51 өткөн. Туугандар, бүгүн мечиттерде таравих намаз окулбайт. Себеби бүгүн орозонун акыркы күнү. Андыктан таравih намазы орозо тутардан мурда башталып, ошондуктан бүгүн окулбайт. Ал эми ким биринчи күнү окубаган таравih намаз болсо, үйдө окуса болот. Же жамаат болуп, ошол үйдө туугандар менен окусаңыздар болот. Бул календар Китеп Медиа Telegram каналында чыгып турат. Анан туугандар дагы бир айта кетчү нерсе, 6 күндүк орозонун календарында буйруса күнүгө чыгарып турабыз. Орозодон кийин, айттан кийин тута турган орозонун календарын Китеп Медиа Telegram каналында көрүп турсаңыздар болот. Андыктан баардык туткан орозоңуздар кабыл болсун туугандар. Кудай буйруса бүгүн мына орозо менен коштошуп атабыз. Баарын эле быйылкы орозо өтө жеңил өттү окшойт. Аллага чексиз шүгүрлөр болсун. Туткан орозобузду Аллахым кабыл кылсын. Жалпыңыздарга жакшылыктарды каалайбыз туугандар. Анан туугандар, темадан алыстабай, бүгүн ошол көпчүлүк дагы деле WhatsApp'тан суроо берип атат. Орозо фитир жөнүндө, садака фитир. Фитир садакасын каяка беребиз, канты беребиз, канчадан беребиз деп. Дагы деле суроолор көп. Өткөндө 2-3 видеодо деле айттык. 150дөн, 500дөн, 800дөн деп. Аны кандай түшүнүптүр? Адамдар бир адамга 150, эки адамга 500, ошентип түшүнүптүр. Андай эмес туугандар. Бул өлчөм 150 рубль, мисалы. 150 рубль бул колунда жок, кедей кембагал, өтө мындай садака бергенге өтө кыйнала турган адамдарга 150 рубль. Ал эми орто байлар, мисалы, иштеп жүргөн адамдар, колунда барлар, өзүнө жетишкендер 500 рубльдан, мындай орто эсеп менен 500 рубльдан берсе болот. Орто адамдар, орто байлар. Ал эми өзүнүн бизнеси барлар, чоң-чоң ишкананын жетекчилери, чоң акчалары бар, көп мал жандыктары бар, үй сарайлары бар, ошондой байлар 800дөн жогору берсе болот. 800дөн жогору. 800 минимально, 800дөн жогору берсе болот. Мисалы 1000ден, 1,5 миңден ошол өзүнүн байлыгына карап, эгерде бай деп өзүнүн бай деп эсептесе. Анан айта кетчү нерсе, бул орозо фитир баардыгына берилет туугандар. Орозо тутсаңыздар деле, тутпасаңыздар деле берилүүчү садака бул. Жаш балага, чоң, кары, кичине баарына тегиз берилет. Жада калса, боюнда бар баланы дагы, эгерде ошол 4 ай, 5 айдан өтүп калган болсо, ошо жан кирип, адам катарына эсептелип калганда, ошол төрөлө турган баладага дагы кошулуп бериле турган садака фитир болуп эсептелет туугандар. Андыктан буну ар бир мусулман өзүнүн момун деп эсептеген адам, мусулманмын деген адам бере турган садака фитир. Анан кайсы жакка беребиз деген суроолор. Москвадагылар көп суроо берип атат WhatsApp'танчы. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Азыр суроолорго жооп берип коеюн. Аллах таала орозоңуздарды кабыл, эртеңки ороз айтыңыздар маарек болсун. Орозо фитир деп берилгенде убактысы орозо айт намаз. Айт намазга чейин берилиш керек. Айт намазга чейин берилген болсо, жеттүү жерге жетиш керек. Ал муктаждык ошого деп берилет. Ошону айтат орозо фитир деп. Эгер айт намаздан кийин бериле турган болсо, ал не болот? Ал жөн эле садака катарында гана акча болуп калат. Садака экиге бөлүнөт. Орозо фитир, орозонун акысы, орозонун урматына, орозонун ичиндеги кетирген кемчиликтерге деп. Анын убактысы орозо айт намазга чейин, ид Рамазанга чейин да, айт намазга чейин, айт орозо айт намазга чейин. Эгер сиздерге иман жолу деп берип койгон болсо, сиздер ошону топтоп туруп бир муктажга продукт кылып берип койгонуңуздар жакшы. Себеби берген адам сиздерге ишенип берди. Сиздер алардын ишеничин вовремя ысыгында жеткизип коюшуңуздар керек. Мына туугандар, уктуңуздар, демек орозо фитирди колдон келсе бүгүнкүдөн калтырбай жетчү жерине, жетчү адреске жеткизип койгонуңуздар оң. Эртең себеби саар менен 7-де уже айт намазы окулат. Эми биздикилер алы үйрөнүп калган, айт намазга барганча кутуга салып коебуз деп. Кутуга салынган нерсе эми Аллаху алим, кутуга салынган нерсе качан ошол муктажга жетет, ал белгисиз. Андыктан
азыр которо тургандарды которуп, муктаждарга биринчи эле ошол колунда жокторго, муктаждарга кече категорияларын айтып кеткенбиз. Карыздар адамдарга, кыйналып жүргөндөргө берилет. Ошолорго бүгүндөн калтырбай жеткирип, картасына которуп, ыраазычылыгын алып койсоңуздар өтө жакшы соопторго ээ болосуздар деп ойлойбуз. Туугандар, андыктан ошол орозо фитрди бериштикте шашылыңыздар. Айт намазынын окулушу кандай окулат, ошонун эрежелери боюнча кийинки видеодо айта кетебиз, туугандар. Андыктан бөтөн жерде аман жүрүңүздөр, өзүңүздөргө сак, документке так болуңуздар. Чек ара маселеси боюнча Абдыразак таасирга кайрыла бересиздер. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, эгерде чек арага кирди чыктыга муктаж болсоңуз же документтин мөөнөтү бүтүп жатса, анда биздин кызматтан пайдалансаңыздар болот. Ар күнү өтө ыңгайлуу, заман талабына жооп берген жаңы автоунаалар Москвадан Казакстандын чек арасына каттоодо. Салону жумшак, бардык шарттары бар унаалар менен көп жылдык тажрыйбасы бар кыргыз жигиттери сиздерге өз убагында көңүлдүү барып келүүңүзгө толук шарт түзүп берип, паспорттарды кара тизмеден акысыз текшерип кызмат көрсөтүп алып барып келет. Жолдо ар кандай жагдайларда жардам берет. Андыктан 24 саат бою WhatsApp'тан же телефон номер аркылуу кайрылсаңыздар болот. Байланыш номеру +7